Жайдын күнү жаңдан эле каттоо башталган Алтай кум канас таш жолу саякаттын шашылыш кезин күтүп алды. 209 километр келген бул жол Жүнгө Шинжаң Алтай шаарынан Ком Канас кыштагына чейин аралыкты мурдагы 6 сааттан 3 саатка кыскартты. Асыресе бул Алтай тоолорундагы ийри буйру кеткен эң кооз таш жол саякат сапарын көрүктүн бир бөлүгүнө айландырды. Токойлор, жайлоолор, карлуу тоо, дайралар, 1000 чакырымдык сүрөт коридорунун эчен 1000 түрдүү кооз көркө көздүн жоосун алат. Алтай кум канас таш жолу Жүнгө Шинжаң Шаодонго Көрүк району Ушилик Шалба бакчасы, Тоңба Адепки Токою, Тору Айты, Кум канас кыштагы сыяктуу атактуу көрүк түйүндөрүнөн өтүп, Алтай шаары Кум канас кыштагы Бурчун ооданы, Алтай шаары саякат каттоо чоң айланма линиясын калыптандырат. Келечекте кадимкидей өз алтынча Көрүк району көрүк түйүндөрүн туташтырып, райондун саякат жашоо күчүн жандандырат. Жол боюндагы көрүнүштөр аябай жакшы. Жайлоолорду көргүм келген. Улуу жаратылышты сездим. Биз бир күндө бирден көрүк түйүндөрүн алмаштырып, Шинжаңдын түндүк бөлүгүндөгү ар кайсы жерлерди сездик. Жол жакшы болуптур. Негизинен саякаттап эс алуучу жерлер көбөйдү. Балдар, чоңдор сынап көрсө болот экен. Жол бою көрүк бар. Көрүк ичинде саякатчылар ойноп жүрөт. Алтай кум канас таш жолу бүт линиясында 31 жерде көрүк секиси жана автоунаа токтотуу майданы долбоорлонгон. Линия боюнда дагы каттоо сакчылары кыдырып чалгындап, автоунаалардын шыдыр жүрүүсүнө кепилдик кылат. Шинжаң Алтай шаардык коом коопсуздук мекемеси каттоо сакчы чоң отряды Алтай кум канас орто отрядында Алтай кум канас таш жолунун Алтай жол бөлүгүнө 3 милдет аткаруу группасы курулган. Айрым баш, акыркы, орто жол бөлүктөрүндө туруп, түрдүү каттоо абалдарын маалында бир жактылуу кылат. Алтай кум канас таш жолунун орто жолдо басып өтө турган Тоңба Көрүк районунда Алтай шаары Чемирчек шаарчасындагы автоунаа токтотуу майданына жакын жерге өзү автоунаа айдоо кошун куруп, аш тамак, эс алуу тейлөөсү менен камдады. Өтө жакшы долбоорлонуптур. Ар кандай ыңгайлуу жабдуулардын баары бар экен. Тазалык үйү бар. Дагы олтура турган аксыз эс алуу району бар. Автоунаабызды токтотуп эс алдык. Жергиликтеги дыйкан малчы соодагерлерди эликтирдик. Негизден аш тамакты негиз кылып, лагман, поло, кебеп сыяктуу 20 нече түрдүү аш тамак тейлөөсү менен камдайбыз. Ошол менен катар биз дагы жол каттоосун эмээрчиктеп, бүргөлүк илге ыңгайлуу тейлөөлөр менен камдайбыз. Негизинен жолдо куткаруу, автоунаа дөңгөлөгүнө жел берүү, дагы элге ыңгайлуу кичик дары сандыгы дегендер менен камсыздайбыз. Июндун соңунда Алтай кум канас таш жолунда каттоо башталган бир айдан бери жалпы 400 000 өзү автоунаа айдап келген саякатчы каттады. Күнүнө орточо каттай турган автоунаа саны нече миңге жетип, саякатчы 10 000ден ашты. Азыр биз бул жолу 26 кийиз үй, дагы 24 мейкиндик бөлмөсүн салдык. Жалпы 50 бөлмө конок үй бар. Дагы жарым айдан кийин биз негизинен тижират кылуу шартына жетебиз. Күз мезгили кум канас кыштагын саякат кыла турган эң жакшы мезгил. Көрүк району ичинде жатак күтүп алуу жөндөмү чектүү. Яң Шөфөң элдик конолгулорду батыраак ачып, күз мезгилиндеги кардар жогору агымын күтүп алууну үмүт кылды. Алтай кум канас таш жолу азыр кызып кетти. Каттоого кириштирилгенден бери ар күнү негизден 10 000ге жакын киши келет. Биз сөзсүз бул кишилер агымын, бул мөрттү бекем кармап, саякатчыларга ансайын жакшы жатак чөрөсү жана тамактануу тейлөөсүн чымырканып камдашыбыз керек. Элдик конолго курулушуна жергилик дыйкан малчылар катыштырылган. Кайрат Макымдын кийиз үй тигиле турган жакшы өнөрү бар. Ал 18 кызматчыны баштап бул жерде иштеди. Ар бир кийиз үйдөн 3500 юандан 4000 юан эл акчасын ача киреше кылды. Элдик конолго кошунун кийинки мезгилдүү тижират барышында дагы жергилик дыйкан малчыларды жумуштандырып, кирешесин арттырууга сызыл жетектегели болот. Биздин жалпы иштеткен кишибиз эң соңунда 20дан 30га жетти. Анын жарымын жергилик дыйкан малчы түзөт. Тейлөө кызматкерлеринин негизги маянасы 4500 юан эл акчасы. Эт бышыруучу усталардыкы 8 000 юан эл акчасынан ашуусу мүмкүн. Шинжаң Алтай шаары Толин бакчасынын теребелиндеги бир автоунаа токтотуу майданы азыр үй автоунаа кошу кылып өзгөртүлдү. Жүнгө Шияндан келген саякатчы Хауфи бирөө бүлө 4 жансан автоунаа айдап Алтайга Алтай кум канас таш жолуна атайын келди. Муну мен тарттым. Караңыз. Түндүк чегирадагы сүрөт коридору. Сөзсүз автоунаа айдап жүрүүчү Алтай кум канас таш жолу. Дагы бул үй автоунаасында бир жерде кофе сатат экен. Менимче бул өтө маанилүү болуптур. Алтай шаарында Хауфи үй бүлөсү үй автоунаа кошун тандап орундашып эс алды.
Бул кош менимче өтө жакшы экен. Кийим жуугалы болот, тазалык үйү бар, өтө ыңгайлуу. Эң зарылы бул кош акча албайт. Бүт Алтай шаарындагы көп бөлүк автоунаа токтотуу түйүндөрүнүн баарында акча алынбайт. Толинг бакчасы үй автоунаа кошуна 50 автоунаа сыят. Көрүк түйүндөрү саякатчылардын көрүүсүнө камдалган. Алтай шаары быйыл 3 бакча жашыл жерин ачып жиберип, саякатчыларды үстү ачык кош менен камдады. Бул жактын телөөсү орнуктуу экен. Суу башаты, тазалык бөлмөсү бар. Майдандары дагы өтө таза, өтө адамгерчиликтүү. Менче жабдуулары толук экен. Жанында жашылча жууй турган көлчөк бар. Бизде өзү автоунаа айдап келе тургандар үчүн өтө жакшы, өтө таза. Бул жердин абасы өтө таза. Кишинин кеткиси келбейт. Үй автоунаа кошунан башка Алтай шаарындагы окшобогон муктажы бар саякатчыларды окшобогон даражадагы жатак күтүп алуу менен камдады. Алтай шаарында быйыл 3000ден көп керебет жаңыдан көбөйтүлдү. Мында Алтай Зунмау Бабышы конок сарайы жаңадан ачылган конок сарай. Алтай кум канас таш жолунда каттоо башталгандыктан кардыр агымы көрүнүктүү артты. Конок сарайдагы саякатчылардын Алтай кум канас таш жолун саякаттоо муктажына карата байланыштуу тейлөөнү көбөйттү. 6-айдын 30-күнү Алтай кум канас таш жолунда чыныгы каттоо башталгандан баштап, 7-айдын 8-күнү конок сарайы арт артынан кардар толуу абалына кирди. Кум канастан Алтайга кайтып келип, конок сарайыбызга жаткан кардарлардын Алтай кум канас таш жолуна берген баасы өтө жогору. Баардыгы дагыр жолу барып келүүнү үмүт кылышты. Учак жайдан келе турган саякатчылар дагы бир кыйла көп. Алар конок сарайдан автоунаа эжире алуу маалыматын, дагы линия маалыматын камдоону талап кылды. Конок сарайыбыздагы маалыматтарды маалында жаңылап саякатчыларга камдап берет. Быйыл Алтай кум канас таш жолунда каттоо башталгандан бери Алтай шаарында конок сарайларга жатуу салыштырмасы 60%дан ашты. Түнөй турган саякатчылар көрүнүктүү артты. Бул үчүн Алтай шаары тамак, жатак, сапар, саякат, сатып алуу, көңүл ачуу жактарында айлык иштак саякаты, кечки базар сыяктуу саякат байлыктарын көтөрүү жөндөмү менен универсал теле жөндөмүн токтоосуз казды. Ойноп болгондон кийин Алтайдын кечки базарына барып, жергиликтин дапанжесин, дагы кой эти кебебин жеп көрдүк. Бир түрдүү өзгөчө стилге ээ экен. Алтайга биринчи жолу келдик. Жол бою бизде терең таасир калды. Биз дагы Ак Каба, Канаска барып, бир айланып келүүнү 4 көзүбүз менен күтөбүз.